Аялдар акчаны өзүңүздөн эч качан аябаңыз. Салон красотага барат, бир кийим кече алганы барат, бир магазинге, маркетке кирет, азыр канча сен айтат экен деп күтүп отурат да. Чачын жасалган атабы күйөөсү үчүн жасанабы айырмасы жок, ойлонуп отурат да. Азыр бул канча сом айтат экен, мен жүрөгүм үчүн алып коебойм экен деп коркуп отурат да. Жок, өзүңүздү кое бериңиз, эркин коюңуз. Мээ жактан, жүрөк жактан, рух жактан эркин болуңуз. Ал баары бир ала турган акчасын алат. Сиз кысылсаңыз да, кысылбасаңыз дагы баары ошол акчаны алат. Ойлонуштун кереги жок бул жерде. Эркин болуңуз, өзүңүздү эркин коюңуз, эрке болуңуз. Жаштыгыңызда кандай эркин эдеңиз эрке кыз эдеңиз, атаңызга не болсо айтат элеңиз. Ошол сыяктуу Кудайга айтыңыз бардык түйшүк маселелериңизди. Сиз Кудайдан коркуңуз, күйөөңүздөн эмес. Сиз күйөөңүз жок учурда кыянат кылып коюшуңуз мүмкүн, а Кудайдан корксоңуз, күйөөм көрүп турат дебейсиз да, Кудай көрүп турат дейсиз да. Ошонун натыйжасында кыянат кылбайсыз, ошонун натыйжасында адам болосуз. Демек, өзүңүздөн аябаңыз. Акча барбы аябаңыз. Эгер жок болсо, не кереги бар салон красотада? Эмне бар? Бышырып коюптур салон красотада. Акча жокпу, барбы? Акча жокпу, анда күтө тур, сабыр кылып тур. Кийим кече албай тур. Барбы? Ойлонбо, кенен ал. Ысырап кылба бирок. Мекендешим, эже карындашым. Эриңизди алдаганды дагы билиш керек. Алдаган дегенде туура маанинде алдаганды. Журтуп, муну алып бер, аны алып бер. Алып бербесең андай кылып берем, мындай кылып берем дештен мурда өмүрлүк жолдошум, мени кандай көйнөктө көргүңүз келет? Мени кандай жасалгалуу болушуңузду каалайсыз деп бир сурап көрдүңүзбү? Сизге кандай косметика жагат негизде бир сурап көрдүңүзбү? Балким сизди баягы кытайский химикаттарды эмес, осмо коюшуңузду жакшы көрөт ал. Балким. Балким бир каяктагы химиялык бир атадукуйлерден көрө өзүңүздүн жытыңыз жогат балким ал. Ошондуктан алдаганды жакшы маанилде билиш керек аял киши. Намазга кайтыңыз, жоготкон бардык нерсеңиз кайтат. Намазга кайтыңыз, акчаңыз кайтат. Намазга кайтыңыз, бизнесиңиз кайтат. Намазга кайтыңыз, жоготкон сезимдериңиз кайтат. Намазга кайтыңыз, сүйүүңүз кайтат. Намазга кайтыңыз, мурдагы жылуу мезгилдериңиз, бактылуу кездериңиз кайтат. Сиз намазды жоготтуңуз, калган бардык нерсе өзүнөн өзү жоголуп кетти. Бардык нерсе өзүнөн өзү келишин кааласаңыз, сиз намазга кайтыңыз, намазсыз болбойт. Мен таң каламын, адамдар кантип намазсыз жашап жүрөт. Мен кокусумду алып пешинге кетип атсам, пешинсиз асырга чейин дум болуп түрмө болуп кетет. Эгер намаз убактысыз же өтүп кете турган болсо, каза боло турган болсо. Намазга кандай мамиледесиз бүгүн, урматтуу мекендешим? Кээ бирөөлөр ушундай намазды өтө жеңил карайт. Же эптеме окуйт. Рүкүгө барганда да билинбейт, саждада барганда дагы билинбейт. Кандайдыр бир секунд аралыгында окуп коет да намазды. Алхамдулиллах роббил аламин, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, намаз бүтүп калат. Ушунчалык тез окуйт. Баягы тоокуданча окугандай жок. Аракет кылышыбыз керек, кушук кузу менен, ихлас менен намаз окуганга мекендештерим, намазга кайталы. Намаз болбосо болбойт, эч бир нерсе болбойт, эч нерсеңиз өзгөрбөйт. Намазды канчалык ихлас менен жакшылап окуганыңыз сайын бардык ордуна келет. Бүгүн мына тахажжудду окудук. Бүгүн күнүбүз жылмаюу менен, күлүү менен, сергектикте өтүп атат да. Эгер намазды окубасак, ошо күнүбүз кадимкидей кайгыда, жоготууда болот биздики. Ар дайым күлүп жүрүү үчүн дагы намаз керек мекендешим. Жеңил жүрүү үчүн дагы, оор жүк булжаңызда жок болуш үчүн дагы намаз болуш керек мекендешим. Аялыңыздын айтканын кылыңыз. Аялыңыздын айтканын кылыңыз. Не десе ошону кылыңыз. Бирок 3 учурда. Биринчиден, аялыңыз үйлөнөрдөн кийин эле билесиздер, аялдардын бүт курсагынан баштап меси, сезими өтө күчтүү иштейт. Кан келип турат бир жумага чейин, 10 күн кээде ар кандай биринен баштап 7-сине чейин, 10-га чейин ар кандай кандар келет. Ошол учурда кыз баланын кадимкидей ачуусу тез келип, торторду, шириндиктерди көп жеп, мындай ачуусу тез келип, айтор кадимкидей кыз балага баягы таасирин берген учур болот да. Ошол учурда жакшы темаларды айтканда макул деш керек эркек киши. Кээде ачууга катуураак тийип коюшу мүмкүн, туура эмес сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн, көтөргөндү билиш керек эркек киши ошол учурда. Бул учурларда айтканын кылып туруңуз. Ал эми экинчи учурда өзгөчө сиздин зуруятыңыз, сиздин уламышыңыз, сиздин тарыхыңыз, сиздин атыңызды көтөрүп жүрө турган баланы төрөп берем деп кош бойлуу болот. Мунун эле бир ай көтөрүп ушинтип жүрүңүз да кандай кыйналасыз. Ал курсагында сиздин балаңызды көтөрүп жүрөт. 3-4 килограмм, 9 ай бою.
Ошол учурда жардамчы болуңуз, иди жууа коюңуз, шыпыра коюңуз, кир жууа коюңуз. Муну уялбаңыз. Эркек киши кылыш керек бул нерсени. Кылыш шарт, жардам бериш керек. Пайгамбарыбыз ушундай аялына жардам берет беле, сен менен мен киммин? Салыштыргандагы туура эмес, бирок биз кимбиз? Ошондой экен, өзгөчө төрөт кош бойлуу учурунда айтканын кылыңыз. Төрөттөн кийин айтканын кылыңыз. Төрөттөн кийин дагы кырктык деп коет го. Организмге салат, жатын тараят, курсак ичине кирет, өзүнө бүт организм өзүнө өзү жаңылоо учуру болгон болот да ошо 40 күн ичинде. Демек ошол учурда дагы аял кишинин ачуусу тескерет, кичинеге капа болуп калат, тарынып жашпалап калат. Ошол учурларда айтканын кылып туруңуз, ордуна түшүп кетет бардыгы. Кош бойлуу учурда көбүрөөк сураңыз аялыңыздан, акылын иштетсин. Себеби курсактагы балага берет да. Аял киши ойлонсо, стурага кылып атасызбы, мына чайды кылып атасызбы, мына стакан неден дерди алып тур, кантип дерди айткен деп аялды суроого көбүрөөк tutуш керек. Өзгөчө кош бойлуу учурда. Балага берет да ошол нерсе. Балага берет. Неге 3-чү, 4-чү балдар кийинки биринчи төрөлгөн балдардан акыл балдар күчтүүрөөк, акылдуураак десеңиз, аял киши акылга толуп кичине ойлонгон заман учурунда төрөлөт экен да кийинки балдар. Биринчи балдар номер 1 балдар, Ал эми 3-чү учур, кош бойлуулуктан кийин, ал эми 3-чү учур мекендешим. Төшөк маселеси кайсы күнү болот, сиз билесиз өтө жакшы. Анан ошол күнү кечкурун келип эле бир мал асылгандай асылбастан, бука уйга торпок асылат, ошондой асылбастан, ошол күнү эртеден баштап айтканын кылып, романтикасын кылып, шоколадын берип, сураган нерсесин берип, дароо ашпаңыз. Ошол күнү кечке чейин даярдаңыз, ошол күнү айтканын кылыңыз. Кээ бир аялдар бар, дароо эле устаздарга суроо берет го, дароо төшөккө келгенде романтик болуп калат, джентльмен болуп калат, күнүзү айтканын кылбайт дейт. Демек айтканын кылыңыз. Эгер жакшы темада болсо, ар дайым айтканын кылышыбыз керек. Жаман темада дароо токтотушубуз керек. Эркектер ичиге бүт кетип атамын десе, токтотуш керек албетте, кызганыш керек. Студияга кетип атам, маяка фотография эркек киши экен десе, фотографияда, студияда не деген иштер болуп кетет. Аны токтотуш керек. Классташтар менен жийиштириш керек иштеткенде. Фураларга чейин барып, кабиналарга чейин кирип, жүк салып келип аткандары бар, посылка салып келип аткандары бар. Уялыш керек. Аял кыз бала түшүнүш керек. Кыз байдан 40 күйдөн, 40 фурадан тыюу бекерге айтылган эмес. Кетип кала берет айтканын кылбай дечи. Булар көчө көрүп калгандар. Кудайым өзү сактасын мындай аялдардан. Кудайым алыс кылсын мындай аялдардан. Демек, аял киши өзүнүн ордун билиш керек. Сурай турган жерин сураш керек. Сурабай турган темалары бар. Оздон чыгыш мүмкүн эмес деген темалар бар. Ойлонойлу, урматтуу эже карындаштарым, мекендештерим. Сүйүүгө жигиттерби, кыздарбы туруктуубу деген маселеде мындай байкасаңыз, кореец кыздарды же Кытай кыздарды, же американец кыздарды койгон балдар таппайсың. Кыргыздын жигиттери чындыгында красавчик жигиттер да. Буларга күчтүү агай, күчтүү устаз, анан алдында туруп бере турган аял болсо, тоону тескери кылып коет кыргыздын жигиттери. Чындыгында күчтүү жигиттер, азаматтар болот. Болгон биз багыт бере албай атабыз, кыргыздын жаштарга, жигиттерине. Багыты жок. Мен ошо багытсыздыктан, туңгуюктан, былчыктан, саздан чыгып келген адам катары чындыгында бүгүн агайлар, устаздар, теологдор өтө күчтүү иштешибиз керек. Биздин мойнубузда өтө чоң жүктөр бар. Бүгүн жаштарыбыз багытсыз, максатсыз калып атат. Биздин локтугубуздан, биздин шалакылыгыбыздан болуп атат бул нерселер. Врач өзүнүн ишин кылып атат, милиция өзүнүн ишин кылып атат, бирок биз устаздар, агайлар не кылып атабыз? Туура багыт бере алып атабызбы? Жаштар менен иштешип атабызбы? Бизнес жаатында, бул жаатта, ал жаатта жол көргөзө билип атабызбы? Колдошубуз керек жаштарды. Ар бир жааттан колдошубуз керек. Кыргыздын жигиттериге жетери жок. Кыздарыбызчы? Историяларга, баягы телеграммаларга, гуглдарга коюп алат кореец жигиттерди, Кытай балдарды, красавчиктерди, эч нерсеге жарабаган, бир күн көрбөгөн, квартирада балкондо саартан кечке телефон чукулап жаткан балдарды чачыны мындай кылып алып, ошолорду коюп саартан кечке. Классика дүйнөсүнө кирип кеткен. Өзүнүн баягы
Fermium деп коет го. Рафаэмунун түзүп алган да. Өзүнчө умма ал, өзүнчө болуп кыйын ал. Корейс жигиттер, назик. Кыздар окшоп кетет. Задний фондон бир караңгыраак жерде кыргыздар келесиң да, уул балдарчы, корейстин ошо балдары. Чачтары дагы узун. О задний фондон караңгыраак жерде Толияга окшогон бирөөлөр кыз деп бардеке кылып коюш дагы мүмкүн да аларды. Мен сизди кыз деп ойлоп турмун деп коет. Көрсө эркек экен ал. Айтайын дегеним, күч жагынан дагы романтика жагын бар жоктон келет. Айтып атам го, туура багыт эле берсек биз агайлар. Бир эркекти көрбөйсүң, кыргыз жигитин көрбөйсүң, сачуга корейс кыздарды койгонун, кытай кыздарын койгонун, американцты койгонун. Бирок кыргызыбыздын кыздары каяка карап кетип атат. Кимдерди кумир тутуп атат, кимдерге тиемдеп атат. Назик. Кетмен душун желкесине таштаса, кетмеме аркага кете турган балдарды тандап атат да. Эркек киши кичине толураак, кичине агрессивный, кичине мындай эркек болуш керек да. Андан эркек киши ар бир учурда ар кандай нерсеге даяр болуш керек. Миллионер болушка дагы даяр болуш керек. Дароо тыйынсыз копейкасы көчөдө калып кетишке да даяр болуш керек. Такси кылганга, кетмен чапканга, дарак кескенге, оторгонго, бардык нерсеге психологик жактан даяр болуп калыш керек. Бул турмуш жашоо секунд сайын өзгөртүп коет. Аллах Таала жакшы сыноолорду кылбасын бардыгыбызга. Өмүрүмдө 1 грамм арак ичпеген адам катары кээ бир нерселерди арак тууралуу айтууну туура көрдүм. Аракты кармап турганда кээ бир эркектер бакыт каалайм, тынчтык каалайм, 2 жаш бактылуу болсун дейт да. Жок, дебей эле кой. 2 жаш бактысыз болушуна ушу арак себеп болот көп учурда. Себеби статистиканы карасаң, көп учурда ичип келип аялын урду, ичип келип талагын берип койду, ичип келип ызы чуу болуп башын жарып койду, өтүрүп койду, көмүп койду. Ушул ичкиликтин айынан болот да. Сен колуңда арак, бактылуу болсун 2 жаш деп сүйлөп атасың. Бул болбойт. Мына эле ойлоп карасаң, туура нерсе эмес да. Өзүң деле акылыңа келе турган болсоң, тоос айтамын деп пиво, вино, бүт алдыга арактарды тизип алып, башкача да мындай. Башкача да. Башкача болуп кетет да азырчы. Ошондуктан аракты токтотуш керек. Арак ушундай жаман нерсе. Но бычак дей турган болсок, аракты ичкен адам бардык жамандыктардын бычагын колуна алды. Кааласа соёт, кааласа өлтүрөт, каалаган ишин кылат. Жамандыктын бычагын колуңа алба. Арак кармаба, жакындаба. Кызыңызга бишектен боштонбу квартира алып бериңиз. Бизде кыздарын жөнөтүп коет, окуганга барып окуп кел, окуңду окуп кел, ошко бишекке студент кылып жиберет кыздарын, бирок бир дагы контрол жок, кароо жок да. Кызыңа квартира алып берип кой, ал каякта жашап атат. Бирөөнүн тууган үйгө жөнөтүп коет ишенип. Тууган үйүндө жашаш бул өтө кыйын. Жашаган адам катары айтып атам. Жаш баланысы ыйласа, бул жакта сен барып уруп ыйлатканда кыйналасың да. Туугандыкка да, эгер түшүнүктүү адам болсо бул башка маселе, бирок кээде түшүнгөн адам дагы көп нерсени түшүнбөй калат экен да. Качан амал түрүндө практика жүзүнө келе турган болсо, түшүнүктүн өзү аздык кылып калат экен. Ошондуктан бирөөнүккө жөнөтөрдөн мурда дагы акча салып туруш керек. Мени баламды карап атасың, продуктасыга башкасыга деп, ага дагы бир акча жөнөтүп туруш керек. Болсо кыйын маселе бул. Кызын жөнөтүп коет, окуй бер дейт, каякта жашап атат, эмне жеп атат, территориясында кимдер бар, эмне иш кылып атат, иштеп өзүң акча таап квартираңды башкаңды төлө дейт да. Ал каяктан төлөйт? Ал окуганы келди, иштегени келди. Сиз өзүңүз дагы жаштык кезде же окуунда акан эмессиз, же иште акан эмессиз. Экөөнү бирдей кылыш мүмкүн эмес. Ал жаш калкеш токтотуш керек. Мен иштеп күнүзү окуганмын деген токтотуш керек. Ал жаш баланын сөзү бул. Адам робот эмес. Я не робот дейт го баягы. ChatGPT. Ошол сыяктуу мекендешим. Квартира алып бериңиз кызыңызга. Сүйөсүз кызыңызды, жакшы көрөм дейсиз, мээримдүүсүз. Бирок амалдачы. Балама, уул балага үй жакылып берейин, квартира алып берейин деп аракет кыласыз. Бирок кызыңызгачы. Кыз эртең бирөөнүккө кетип калат дешиңиз мүмкүн. Кетип калганга чейин дагы ал үй го үй. Ал балаңызга калып кала берет, же өзүңүзгө калып кала берет, кеткен тагдырда делечи. Менде мисалы кыз балам болобу, уул балам болобу айырмасы жок. Ар бириге төрөлгөндөн кийин карта ачтырам. Эсеп ачтырып туруп,
ар бириге баягы тойлордо сүннөт тою, өзүнүн жентек тою, дагы бирдеке айтор ысырап бизде салттар көп го. Ошону эсептеп туруп, шотунун акчасын которуп кое берем. Ишенесизби, ошо бала чоңойгонго чейин менден көрө көбүрөөк, күчтүүрөөк бай балдар болот аларчы. Ар бир баламда ар биринде шоту болот. Ал чоңойгондо бир чоң проектти баштаганга, бир чоң бизнесин баштаганга, өзү кыялданган жашоону баштаганга мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп калган болот да. Акчасы толуп калган болот. Акча болсо азыр токтобойсуң, кете бересиң. Демек, ошондой кылыш керек. Кызды дагы колдош керек, баланы дагы бирдей колдош керек экен. Кызыңызга алып берип койсоңуз, ал квартира 50-60 миң долларына комнат. Жашай берет кичинекей үй мекендешим. Ошо подружкалары болобу, башкасы болобу, андан арендасын алат. Айтор бирөөгө жалынбайт да, бирөөгө кор болбойт бир шаарга келгенде. Райондон болсун, таза абасы болсун, 3 комнат болсун дебеңиз. Андай комнат кичинекей келип кызыңыз жатып жашаганга шарт эле болсо болду. Сөз түрдө мынандай деген нерсени токтотуш керек. Өзбек туугандар мынандай болуш керек деген түшүнүгү жок да. Алар тикодон ишти баштайт дагы жипти минет 4 жылда. Биз сөз түрдө жип болуш керек деп 20 жыл, 14 жыл жүрө беребиз. Пешком. Ойлонуш керек. Өзүбүзгө кыспашыбыз керек, өзүбүзгө кысымды көрсөтпөшүбүз керек мекендештерим. Кызыңызга квартира алып бериңиз. Кызыңызга квартира алып бериңиз. Балаңызга ойлогондой кызыңызды дагы ойлоңуз. Баламды окутайын дейсиз. Балам жашасын дейсиз. Балам дейсиз, бирок кызыңызды унутуп калбаңыз. Кызыңызды сүйүңүз. Чалбаңыз, жазбаңыз, ага тилемчилик кылбаңыз, жалынбаңыз. Өзү чалсын керек болсо, өзү жазсын керек болсо, керекминби өзү тапсын, керекминби өзү кылсын деген нерсени токтотуш керек бүгүн. Жүрөктөр катып атат да бүгүн. Группада турат, 15 адам бар, арасынан бирөөсү жакшы нерсени жума марек болсун деп жазса жазат, калганы мынтип тиктеп коет болду. Жүрөктөр катып калды да. Телефон чыкканда адамдар сүйүнүштү, мамиле бекемделет, мамилебиз жакшы болот, видеозвоноктон сүйлөшөбүз, телефондон сүйлөшөбүз, мамилебиз дагы жакшы болот деп сүйүнүштү, бирок телефон тескерисин кылып койду да. Эми басып дагы барыш токтоду. Телефондо чалып сүйлөшүш дагы токтоду да. Качан чалат бир проблемага кирип, авария болуп, бирдеке болуп, акча керек болуп, карыз керек болгондо, анан кийин чалышты баштайт. Акча жок, туура түшүн, бере албайм азыр өзүм аркама кетип турам десең, анан статус коюшту баштайт. Ыйлап, жашоо ушундай экен, сынганда бардыгы таштап кетет экен, кыйынчылык келгенде дос таппай калат экенсиң деп видеолор жөнөтүштү баштайт. Эки жүздүүлүк эмеспи? Буга чейин каякта элең сен? Мага кыйынчылык келгенде каякта элең сен? Мен эшигиңди тыкылатып барганда сен каякта элең? Адам ар дайым мамиледе болуш керек. Анан акча керек болгондо эле чалып, врач керек болгондо эле врач таанышыга чалып, милиция керек болгондо эле милиция таанышыга чалыш бул уят нерсе. Ошондуктан мамилени ар дайым кылыш керек мекендештерим. Керекпи чал, керекпи жаз деген нерсени токтотуш керек. Биринчи сен башта, биринчи сен кыла бер мамилени. Жакшылыкты сен кыла бер. Калганы зор боло берет. Анан чалбаса, жазбаса сен керек эмессиң. Керек эмес. Баласына келин кыдырып жаткан апаларга эскертүү, пайдалуу маалымат. Мурда ушундай окуялар, өтө кызык окуялар көп болот тарыхта. Баняга барышкан апалар. Апалар баняга барып, кыздарды ошол жерден тандачу экен да. Бут кыска эмеспи, көзү жымшык эмеспи, балама туура келеби, чыдай алабы деп мындай ориентир алып, баняда жылаңач болот да кыздар. Ошол немелерди көрүп, аңдып, байкап ошол келет экен да. Анан сөздүн өзү аздык кылат экен да ал учурда. Сөздүн өзү аздык кылчу экен. Бүгүн кыздарыбыз дагы көп акылдуу болуп кетип атат. Кымбат кафеге официантка болуп, же баягы киргенде күтүп алуучу болуп ишке кирип алат да. Ал жерге кымбат кафеге кымбат байлар келет. Бай бирөөгө тийип кетиш максатында ошентип иштегендер дагы жок эмес. Да, акча үчүн иштегендер дагы бар. Бирок ушул нерсе негедир калыптанып кетип атат да. Анан ошо кымбат баалуу ресторан кафеде иштегендер бат эле жоголуп кетет. Узагы 2 ай иштейт, 3 ай иштейт, ордуга башка бирөө келет, себеби турмушка чыгып кеткен болот. Ал ачык реклама болуп калган болот мындайча айтканда. Бардыгы келет, күчтүүлөр келет, келин кылып деген тематика маани бар да бул. Бул Кыргызстандын эле ичинде эмес, бардык жерде ушундай. Себеби көз көрө турган жерде баш багалат деген сөз бар го. Мен эмне айткым келет? Келин издеп жатканыңызда, урматтуу апалар, энелер, кыздын мындай кичине кыйшайып калышы бар. Өткөндө бир нерсеге күбө болуп, ушундай красавчик бала да. Иманы, жан дүйнөсү ичи сыртына, сырты ичине дал келет. Ушундай сонун адам да.
красавчик болду. Анын апасы да ушундай жөнөкөй жакшы адам. Анан баягы городская кыз апасы байкуш машинада бедекеси калып кетип кайра чыгып кетти. Бала менен калды. Кыз ушундай бир карап туруп бир кыймыл кылды. Баягы кыйтырлык, куулук, түлкүлүк ичинде арамы бар дейт го. Жатыны таза эмес деп коет го. Ошол сөзгө дал келген кыз болчу да. Кыз кетти. Кичинеден кийин апага мен жолуктум. Апа, бул кыз болбойт сиздерге. Кааласаңыз сынап көрүңүз, тойду узартыңыз же никени узартыңыз. Анан көрөсүз бардык нерсе. Чындыгында ал байлык үчүн аракет кылып аткан кыз экен. Городская кыз. Бирок байлык үчүн аракет кылып аткан кыз экен. Мен көрсө бул жалгыз уул, кайра чалып балаңыз мага чалбай койду, жазбай койду, мындай кылбай койду, андай кылбай, мындай кылбады деп. Мекендештерим, абайлашыбыз керек. Баягы бүгүн бул кыз баланы шайтаны бар деген нерсе бүгүн чыгып атат жыгын чыкканда, техника өнүккөн заманда. Интернетте башка дүйнө, кыздарыбыз жашоодо башка дүйнө. Бүгүн фото зонасына, ошо видео немесиге ишенбе. Адамдардын эки жүзү деп коет, бүгүн 300 болуп калды. Экран биринчи жүзү, экран биринчи жүзү, ошо Инстаграмда башкасы. Экинчи жүзү биз көрүп турган жүзүбүз, анын ички жан дүйнөсү. Бул үчүнчү жүзү. Үчүнчү жүзү башка, экинчи жүзү башка, үчүнчү жүзү, биринчи жүзү бири-бирге эч бири-бирге дал келбейт, башка болуп калды да. Ошондуктан апалар ар бир тараптан карап көрүш керек. Үй 4 жагынан 4 башка көрүнөт. Кыздар бай эркекке турмушка чыкпагыла, өзүңөр бай болгула. Бул акча жагын эсепке албай айтам. Жан дүйнөдөн, акылдан, парасаттан, ички дүйнөдөн, руханияттан өзүңөр бай болгула. Бай жигит өзү издеп таап келет силерге. Көчөнү бир кыз 10 жыл шыпырат да. Көчөнү баштагы бай адам ушу кыз эртең менен туруп көчөнү шыпырат, ошо жакшы кыз деп өзүнүн ишенген баласына ошо кызды үйлөндүрөт, алып берет келин кылып. Ошо 10 жыл көчөдө шыпырганы бекер калган жок, көчөдө калган жок, Аллах Таала эселеп берип койду. Бул кыйналып тапкан бардык байлыгынын жарымына ошол кыз келип ээ болду да. Демек көрдүңүзбү, көчөнү шыпырсаңыз ham Аллах бекерге калдырбайт сизди. Айтайын дегеним, эмгекчил болуңуз, ток болуңуз, бар жоктон, акылдан, парасаттан, имандан ток болуңуз, байлардын бардыгы издеп өзү келет. Кезекке туруп калат жуучулукка сизге. Кээ бирөөлөр жуучу болуп барып бериң, муну бербей атат деген учурда барса, кезек болуп кеткен болот жуучулар. Чындыгында жакшы кыз, чындыгында өзгөчө кыз. Ага келин кылам деген, үйлөнөм дегендер толтурат. Демек, бай болуңуз кызым. Аял киши качан сулуу көрүнөт? Же эри болсо, же акчасы жок болсо. Качан эри болсо аял киши өтө кооз болот, ачылат, сулууланат. Өтө көркүнө келет, өтө көркөмдүү болот. Акча аял киши көп учурда да химиялык жактан өзүнө карашы мүмкүн, сулуу болушу мүмкүн, ошо өзү ойлогон косметиканы алып жасангандай болуш көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул узакка барбайт. Ошо өзүнүн территориясын эркектердин көз карашында дагы туура эмес бул. Өзүнүн табигый сулуулугуна жетпейт да. Демек, акчалуу эркек, акчалуу аял сулуу деген нерседен алыс болуш керек. Эри жок аял сулуу дештен дагы алыс болуш керек. Эр ачып коет аял кишини. Себеби комментарийда мындай, анандай, мындай кылсаң жакшы болот, мындай кылсаң жакшы болот деп эркек өзү эле баягы кемчиликтерин айтып аял кишини көтөрүп коет, тууралап коет. Ошого жараша аялдагы оюна келип калат, идеал болуп калат. Демек, аял киши качан сулуу болот? Турмушка чыккан учурда. Аял киши качан сулуу болот? Качан болот?